Садыр Жапаров жалган маалымат үчүн айып салган долбоор боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берип, акыркы учурда коомчулукта талкуу жараткан интернет жана ЖМК аркылуу жала жабууга, мазактоого айып салган мыйзам долбоору боюнча пикирин айтты. Анда журналист өлкө башчыга министрлер кабинетинин жалпыга маалымдоо каражаттарында, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салууну сунуштаган мыйзам долбоору биринчи окууда комитетте каралып, коомчулукта талкуу жаратууда. Айрым депутаттар жана ММКлар бул мыйзамды кайра чакыртып алыш керек дешүүдө. Бул демилге боюнча сиздин позицияны билсек деген суроо узатты. Мамлекет башчысы аталган мыйзам долбоорундагы айып пулдун суммасына каршы экенин айткан. Бул мыйзамды Маданият министрлиги сунуштаган экен. Мен кече социалдык түйүндөрдө талкуу болуп жаткандан кийин билдим. Менин оюмча кайра чакыртып алыштын кереги жок. Анткени бул азырынча долбоор гана. Ошол эле депутаттар же ММКлар болобу сунуштарын берсин, алымча кошумча кылышсын. Мен дагы 100 000, 200 000 айып пул салуу дегенге каршымын. Муну парламенттин кароосуна коюш керек. Канча айып пул салыш керек, аны депутаттар чечет. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен урушса, интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүнөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат. ММКлар менен бийликтин ортосунда дагы так ушундай эле жагдай. ММКлар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет, анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт деген өлкө башчысы. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Израиль Хезболла кыймылынын лидери жок кылынганын жарыялады. Израиль армиясы Ливандын Хезболла кыймылынын лидери Хасан Насралланы жок кылганын жар салды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат булактарында жазылды. Маалым болгондой, ал Израилдин аба күчтөрүнүн Бейрутка жасаган соккусунан набыт болгон. Сокку 27 сентябрь күнү кечинде аталган кыймылдын Борбордук штабына жасалган. Ал учурда Хезболланын жетекчилиги ал жерге чогулганы айтылды. Израиль армиясынын басма сөз катчысы, ошондой эле Хезболланын түштүк бөлүгүнүн командири Али Карки жана башка бир нече кол башчы өлтүрүлгөнүн билдирген. Ал эми Хезболла кыймылы 28 сентябрда лидери Хасан Насралланын өлүмүн расмий тастыктаган. Булак Супер KG. Дагестанда май коюучу жайдагы жарылууда кеминде 11 адам каза болду. Дагестанда Махачкала шаарынын четиндеги май коюучу жайдагы жарылууда каза болгондордун саны 11ге жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, жарылуу 27 сентябрь күнү кечинде Карабудак кент аймагындагы жаңы Хушет айылында болгон. Анын кесепетинен 11 адам жаракат алып, май коюучу станциянын имараты талкаланган. Ошондой эле бир нече унаа жабыркаган. Май коюучу жайдагы жарылууга байланыштуу 28 сентябрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Курман болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө жана жабыркагандарга мамлекет тарабынан жардам көрсөтүүлөрү маалымдалган. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Булак Супер KG. АКШнын түштүк чыгышында бороон чапкындан ондогон адам каза болду. АКШнын түштүк чыгышында Хелен бороон чапкындан кеминде 43 киши набыт болуп, миллиондогон адамдар жарыксыз калды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышты. Маалыматка караганда, дегенде бороон Флорида штатын каптап, андан кийин Жоржия, түндүк жана түштүк Каролинага өткөн. Флориданын бийлик өкүлдөрү берген маалыматка ылайык, штатта кеминде 8 адам каза болгон. Жоржиянын губернатору Брайан Кемп штатта бороондон улам кеминде 15 киши көз жумганын билдирди.
Алардын айтымында штатта 150дөн ашык жол жабылып, 1300 жол чырак иштен чыгып, кээ бир адамдар айрым имараттардан чыга албай калууда. CBS News жазгандай, Түштүк Каролинада кеминде 17 адам каза болгон, Түндүк Каролинада 2 жаран, Вирджинияда 1 адам көз жумганы кабарланган. Жаратылыш кырсыгы 4 миллиондой адамды электр жарыгысыз калтырган. NetBlocks эл аралык интернет мониторинг кызматы борон чапкындан улам АКШнын түштүк чыгышында жана борбордук бөлүгүндө интернет ири масштабта үзгүлтүккө учураганын билдирди. Булак Суперкежи. УКМК айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктеги айрым жетекчилер катышкан коррупциялык схема аныкталып, шектөөлөр кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында айдоочулук күбөлүк алуудагы экзамендерден жеңил өткөрүү үчүн тийиштүү кызматкерлер ортомчулар аркылуу пара алган. УКМКнын алдын ала эсебинде транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин бир эле филиалынан ай сайын 10 миллион сомдун тегерегинде мыйзамсыз акча жыйналган. Учурда шектөөлөр коррупция беренеси менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалды. УКМК канча киши кармалганын жана алардын ысымдарын жарыялаган жок. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Уна мамлекеттик мекемесинин базасында былтыр сентябрда түзүлгөн. Агенттик Бишкек, Ош шаарларында жана 40 райондо өзүнүн авто мектептерин ачып, машинанын түрүн айдоону окутуп үйрөтөрү айтылган. Булак Азаттык.